Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өлкөбүздүн сыймыктуу спортчулары. Ата мекенибиздин атын алыска таанытып, кызыл байрагыбызды желбиретип, даңазалаган ар бир өлкөбүздүн өнүгүшүнө дем болуп, ар бир мекендешибиздин Кыргызстандын жаркын келечегине болгон ишенимин бекемдейт. Бүгүн биз дал ушундай жүрөк толкуткан жалпы эл сыймыктанарлык саамалыктын урматына сиздер менен жолугушуп отурабыз. 2022 жылдын 1 майынан 15 майына чейинки күндөрү Бразилия өлкөсүндө болуп өткөн 24-чү Сурдо Олимпиадада оюндарында Кыргызстан курама командасы 2 күмүш, 4 коло, жалпысынан 6 медаль жеңип келдиңиздер. Мындай көңүл кубантарлык көрсөткүч менен өлкөбүздүн тарыхында Сурдо Олимпиада спорту боюнча алгач ирет чоң ийгиликтер жаралып отурат десек жаңылышпайбыз. Тагдырдын жазмышына баш ийип олтуруп албай, өлкөмдүн өнүгүшүнө колумдан келген салымымды кошсом деп тилек кылып, өжөрлөнө эмгектенип, көздөгөн максатына жете билүү бул өтө чоң эрдик. Мындай машакаттуу оор жолду басып өтүп, Бразилияда болуп өткөн маанилүү мелдешке катышып, жан дили менен берилген машыгуулардын негизинде кызыл туубузду эл аралык майданда дагы бир жолу желбиреткен Кыргызстандын Сурдо Олимпиада боюнча курама командасынын спортчуларына, аларды коштоп, колдоп, күн түн дебей таптап барган машыктыруучуларга, спортчулардын саламаттыгына кам көргөн дарыгерлерибизге терең ыраазычылык билдиремин. Мамлекеттик бюджеттен 24-чү Сурдо Олимпиадага даярдануу максатында окуу машыктыруучуларына машыгууларына 1,5 миллион сом жана эл аралык мелдешке катышууга 8 миллион сом каралган. Спорттун бул түрү боюнча өлкө намысын коргойм деген спортчуларыбыз бирдиктүү спорттук формалар менен камсыз болушкан. Мамлекетибиздин өлкө бюджетинин чакандыгына карабай, бул багыттагы спортту колдон келишинче колдоп, каражат бөлүп жаткандыгын туура түшүнгөн спортчуларыбыз көкүрөгүндө мекен үчүн деп уялаган бийик намыс менен алдыңкы орундарды камсыз кылууга умтулуп, акыры жалпы республика сыймыктана турган ийгиликтерди жарата алдыңыздар. Өзгөчө дзюдо спортунун түрүнөн Илгиз Каналбек уулу жаракатына карабастан коло байгени багынтканы көпчүлүк жаштарга сабак болор мыкты өрнөк болду. Таэквондо боюнча Азамат Мавлоновдун күмүш, Бермет Марсбекованын коло байгелерди багынтып, ал эми Гүлжан Жаналиеванын 5-орун алганы кыргыз спортуна жана анын көрмандарынын демине дем, күчүнө күч кошту десек жаңылышпайбыз. Ошондой эле Алмазбек Исаковдун эркин күрөш боюнча күмүш медалга ээ болуп, Смадияр Жумакадыров менен Милиас Марковдун грек-рим күрөшү боюнча коло байгени багындырышын кыргыз эл үчүн эбегейсиз жетишкендиктердин катарына тартынбай туруп кошо алсак болот. Мындай ийгиликтерге кубануу, сыймыктануу менен бирге Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт жөнүндө мыйзамдарына түзөтүүлөрдү киргизүү зарыл экендигин белгилеп кетейин. Паралимпиадалык жана Сурдо Олимпиадалык спорт түрлөрүн олимпиадалык спортко теңештирүү зарылчылыгы жаралгандай болуп калды. Бир жолку берилүүчү акчалай сыйлыктар менен бирдиктүү стипендиялык бюджетке спорттун дал ушул Паралимпиада жана Сурдо Олимпиада түрлөрүн киргизүү керек. Бул маселелерди дыккат иликтеп, тиешелүү мыйзамдарга толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча дене тарбия жана спорт департаментине сунуш берүүнү тапшырамын. Табиятында көчмөн, ары чапчаң, ары шамдагай, ары балбан, баатыр мүнөз эр азаматтарыбыз ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан, эл аралык мелдештерде жергебиздин желеги менен элибиздин ариетин бийик кармап, намыска жарап берип турганда, аларды ар тараптан колдоого алуу биздин парызыбыз болуу кажет. Спортчунун ийгилиги тууралуу сөз болгондо, машыктыруучуларды алардан айырып бөлүп кароого такыр болду. Тубаса талант болобу же талбай эмгектенген спортчу болобу, кесипкей машыктыруучунун табынан өткөндө гана ийгиликтер жаралары бул турган иш. Андыктан Кыргызстан элинин рухун, духун көтөрүүдөгү, ата мекенибиздин аброюн арттыруудагы, жаш муундардын мекенчил болуп тарбияланып өсүүсүндөгү жана ден соолук булагы болгон спортту даңазалоодогу эмгегиңиздер сиздердин ат көтөргүсү.
сіздерге 1000 мәртебе ыраазычылык да аздык болот. Келечекте атамекендик спортко көп салым кошуп, байрагыбыздын бийик желбирешине себепкер болуп, бизди далай ирет кубандырып, нарк насилдүү элибиздин ак батасына арзып жүрө беришиңиздерге тилектешмин. Бар болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун, дайыма кыргыз эл үчүн кылган кызматыңыздар мындан ары да арта берсин. Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Команда боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү.